Begimay. Begimay. Get. Tushundiraychi Begimay. Get. Aytayın degan men sana. Уйди, я же прошу. Ушул жашка чейин канча кыз менен сүйлөшкөнсүң? Орус тил мына жүрөккө тийип койгон да. Прямо монтип сүйлөй албайм, бирок сүйлөшө алам да. Алдында акча төлөп бериштиби? Чын айтыш керек. Отургандан кийин бизди жаткызып коет го. Десең, Мен ушундай бир Лариса Гузеева деген досторум арасында ысымым бар да. Менде болгон андай кыздар деле. Чочону алып салдык да. Салам достор, биз бүгүн Байкуш сериалындагы башкы каарман Бакыттын үйүнө келдик. Бакыт кандай жашайт, кимдер менен жашайт, сиздерге чогуу көрсөтүп беребиз. Assalamu алейкум, Бакыт, миң жылкы, кандайсың? Биз силердикине конокко келип калдык. Айтпай эле келип алдык, кечирип койгула. Всё нормально? Жакшы эле. Бүгүн биздин көрөрмандарга артист KJ каналынын подписчиктерине Бакыт кандай жашайт, кимдер менен жашайт, каякта көрсөтүп берели деп атабыз. Достор менен жашайбыз. Бул жакта дос балдардын арасында дагы жанагы Байкуштагы Сулик бар да. Серьезно окшойт экен. Байкуш тартылган, Ал биздикине ушу конокко келип турат. Анан эми азыр силерге керек болсо дегеним. Анда жүз Суликтен да интервью алып сурап алам. Мына бакта турбай. Салам алейкум. Кандай азиз Сулик сериалдагы Сулик. Сага бир-эки суроо берели деп келдик. Сериалга тартылган образың өзүңө жактыбы? Өзүмө? Өзүмө кичине бир аз жакпай калды. Аякта мындай неуверенный башкача бир образ болуптур, Сөй мен жашоодо уверенныймын да. Неуверенный ролун жеткире албай калдым окшойт. Жеткире эле. Элдерге типа жагат да, мен өзүмдү көргөндө ха деп атам да, каждый раз көргөн сайын. Тура, же тура эмеспи? Тура эмес деле болуп калышы мүмкүн. Кыскасы жигиттер, тура эмеспи, билбейм мен. Мике кошулам. Бияк кухнялар экен, Бияк ушул жерде тамак. Бияк кухняга да кирет, анан общий баягы отура турган жерибиз да. Көбүнчө биз эми баягы чыгармачылык болгондон кийин бияка отуруп жазып, мен рабочий местам тиги жер. Үйгө кирип келген эле бысмыла дегенде ушул могу картинкаларды көрдүк. И сразу көрүнөт экен, биякта чыгармачылык адамдар жашайт экен. Эми өзүбүз чаптап коебуз дагы бияктарга тарталы деген ойлор бар. Сүрөттөрдү тартып, эми акырындык менен коздоп келатабыз буюрса. Биякта жумушпу, Мен көбүнчө жумуш ордум азыр бул жакта. Анан бир компанияда иштейм. Күндүз ал жакта, кечкисин бул жакта. Сыр болбосо кайсы компанияда? Иксан деген компания. Иксан компания. Бул жерде кандай калабыз? Атайын алгысы келип атат да мендечи. Элдердин көзүнчө, көрөрмандардын көзүнчө 100 сом сурап атат, азыр берет бекенин көрөбүз. Жо, негизи бере алам, бирок бербейм да. Бербейм, бар менде, бирок бербейм. Бул жерде ошо компанияда иштеп, күндүз аякта иштейсиң. Күндүз компанияда, эми компанияда биз аякта деген эми баягы жумушубуз мындай да. Сөзсүз түрдө барып отуруш керек эмес да. Биздин жумуш эми маркетологдордун бир бөлүгү деп коет. Биз ошол реклама жагын карайбыз да. Анан күндүз ал жакка барып келебиз. Кечинде мен өзүм кээде клипта тартып коём. Клипта тартып коесуз. Да ха окуялар, жана Куку деген бала жүрбөйбү? Инстаграмщик. Ошонун жашоосу да аткарып аткандары дагы ха болот да. Жеңиз эле. Ал ошо съемкага келгенде жарат да. Куку менен Таштан бар жер, Таштан дегенде ал оператордун жанында жардамчы болуп жүрдү. Ошол балдар бар. Кинода мындай ха болот да. Биз барабыз, мен 4 саат күтөм өзүмдүн ролумду аткарыш үчүн. Кичине жерде аткарып коюш үчүн 4 саат. 4 саат таскам чыгат го дейм, бирок за кадрым ошо Куку Таштан үчөөбүз эле жарылып хака деп жүрөт. Муну экөө эмне кылып отурасыңар? Кыздарды карап атабыз. Кыздарды? Так, сизчи? Мен шиномонтаж кылам. Сериал баштап аттык эле. Тартылган желание барбы деди, анан
эми мен баягы эпизод деп ойлогом да. Ушунда айтып калды. Главный ролго көрүп атабыз сени депчи. Мен анда тартылса тартылып көрөйүн, мен жарасам тартылайын, жарабасам жөнүнө коеюн дегем. Анда бир дос балабыз айтып калган. Аны эми же ал болот, же мен болом деп ойлоп атканбыз да. Анан ошо деле мени тандап калышыптыр. Анан биринчи съемка күнү баягы жашоомдо биринчи жолу башка роль болуп атат. Ага чейин мындай эпизодторго элептеп кыпчылып жүрүшмөс белекмин. Ошо башка ролго түшкөндөн кийин окшошту, жакшы, чота сен нормальный кармаптырбыз деп аткандан мен дагы кичине сүйүнүп анан тартылып уже бир канча 15 күнгө жакындап калганда өзүмө мындай ишеним пайда болду да. Ага чейин ишене албай да коркуп, съемка учурундабы? Коркуп, эми коркосуң да. Сен Биринчи жолу башка роль. Эл эмне дейт, анан кандай дейт, эмне болот? Ой толтуруп болчу. Анан кийин бүткөндөн кийин мына чыгат, ана чыгат болуп биз фотосессия кылып, тияка барып, бияка барып ошентип жүргөндө, короче, шаардын ичинде реклама кетип, ушундай болмок да. Койт баннерлерге? Экрандаргачы. Ошо кетип калды. Андан кийин ошо вирус келип калды да. Вирус келгенден кийин бүт баары атмен болуп кетти, короче. Токтоп калды. Токтоп калды. Эми качан чыгат, ана чыгат, мына чыгат. Ошо туугандар бүт баарын айтылып калган да. Ой, кайра сурайт, бияктан сурайт, жолуксаң эле сурайт. Сен чыкпай калдыго. Мен деле чыкпай калдыго деп жүрдүм да. Ийгиликсиз болуп калды окшойт деп ойлодум да. Анан ошентип жүргөндөн кийин эме болду. Мына чыгат болуп калды, короче. Анан дегенден кийин биринчи сериясы чыккандан кийин эме болду. Толкундоолор болду. Толкундоо болду. Мен өзүм ушул жерде отуруп алып көргөм. Көрүп атып кол калтырап, эл кандай кабыл алат болду экен, эмне дейт болду экен. Башкача сезимдер болду. Чочупчу анан. Бир күн эле, бир жума өткөндөн кийин эме болуп калды, мага Инстаграмга жаза баштады да. Элдер. Жакшы болуптур, көбүнчө кыздар жазып атты. Анан жакшы болуптур, мындай болуптур десе, чын сүйүндүм. Бир чети ыйлагың келет экен, бир чети кубанат экенсиң. Эми баягы кубанычтан да бардык нерсе. Анан ата-энең дагы жакшы сөздөрүн айтып, колдоп, эметсе мындай сүйүнөт экенсиң да. Сериалга эми Элдос чалды, бир күн чалып эле, брат ушундай роль бар, аткарып берип коесуң дейт. Анан айттым, мен точно көрүп атасың, мен аны аткара аламбы, жеткире аламбы, өзүм ким режиссер десем, Нурш дейт. Экөөбүз сени көрүп атабыз, брат келип бербейсиңби дейт. Макул деле бардым. Где-то съемкасы бир айдай болду окшойт кинонун. Мен где-то 3 күн бардым, 3 күндө эле меники бүтүп калды. 3 күндө. Бүттү ошо мен кеттим. Негизи мурун эме вообще актер болом деген ой бар беле? Мен спорт менен машыкчымын да. Кайсы түр менен? Вольный борьба менен. Анан машыгып жүрүп, спорт көлдөн эле бир 2-3 түр менен машыгып салдым да. Анан баягы кыялымда, балалык кыялымда спортсмен болгум келчү да. Желек желбиретип, чуркагың келип, ушундай болчу да. Анан кийин эле жашоонун шартына байланыштуу ата-энем бияка келип калды. Биз эжекем экөөбүз көлдө жашап калдык да. 1 жыл жашадык. Жашагандан кийин эме айла жок алып кеткенге туура келет бизди да. Анан бул жака келгенде бир башкача болгон да. Мен баягы спорт менен кетем деген ойдо келип, анан тилекке каршы ата-энем каршы болуп койгон. Эми балыкчыда кичине бир аз начар окусам, бияктан келип кичине жакшы окуп калдым да. Анан окуп калып эле анан ыр жаза баштадым. Это канчанчы класста бул? Бул 8-чи класста. 8-чи класста ыр жазуу эле. Чыгармачылык талант бар болчу. Мектепте дагы эми бир аз кудул болуп жанагы. Интермедиал 5 тапкан. Күмөндөрдүкүн, тияк бияк байкелердики немелерин ойноп койчубуз да. Актив болуп жанагы. Тамошону кичине бир аз өздөштүрдүк. Аяктан да бир кыйынчылыктарды көрдүк. Анан Казакстанга барып ойной баштадык. Ошо тамошого чейин мен 1-курстун жарым чейрегинде репортап калдым да. Студияларга барып, жанагы 12-14 деген группалар бар болчу. Тонтлей менен ошолордун студиясына барып ырдап, өзүнчө университетте мен репер болуп кеткем. Өзүңдүн жазган немелериң, тректериң барбы? Азыр бар, бирок кое албайм. Эмнеге? Болбойт. Элдерге жок, ал мен өзүмдүн тарыхыма салып коеюн.
Бир аз кичине атып. Вообще непривычно да миң жыл кылгачы. Мен сенин көздөрүңө карап өмүр бою сүйүүгө макулмун. Мен сендей сулуу кызды өмүр бою караганга даярмын. Балдар, силер түшүнбөй атасыңар. Мен сүйүп, күйүп үйленген адам. Кийим, машина, бул баары. Дальше ушундай сөздөр бар да. Сен түшүнбөй атасыңбы? Кыз мен үчүн проблема эмес. Мен сүйүп үйлөнөйүн деп атам да. Түшүнүп атасыңбы? Кеп машина, акча, чүпүрөктө дагы эмес. Кеп менде. Тамашоодо канча жыл ойноп калдыңыз ушунда? Тамашоодо 6 жыл ойнодук го. 6 жыл ойнодук. 6 жыл, 4 жыл эмеде ойнодук. Биякта. Бишкектен э. Анан 2 жыл аралаштырдык да уже. Бишкекте дагы ойноп, Казакстанга да барып ойноп. Казакстандан гол утуп келгенбиз. Биякта ийгиликтерибиз бар. Казакстанга курама болуп бардыңар, э? Мен көбүнчө өзүм командамды алып барганмын да. Башында биз курама болчубуз. Андан кийин өзүм Алатоодо командам менен баргам. Жайдарманда лига бар, ошол жака барып, аяктан ойноп, маалымат деп коет, казакча. Мен оңойраак болчу, мен бүт жагын караштырып берчүмүн. Сүйлөшүп, Эсен ага дегендер бар, ошолор менен. Анан аякта Астанада ойнодук. Азыр да бизди чакырып турат. Биз кубокторго барчубуз. Мэрдин кубогу, тиги калкаралык кубоктор, ар кайсы түрк тилдүү элдердин арасында уюштурчу. Башкортстандан, Каракалпакстан деген жерлерден келчи да. Өзбекстандан келчи, Түркиядан келчи. Ошолордон ойноп, 2-чү, 3-чү орундарды алчубуз. Атак лидер катары мындай, эме катары жакшы досубуз. Капитан болуп да жүрдүк өндө. Ошон үчүн чемпион боло алдык. Мен мисалы эмелерди жазайм. Баягы рекламага керектүү нерселердичи. Анан бизде деген ошо Ихсан компаниясынын өзүнүн YouTube баракчасы бар. Ошол баракчаны биз жетектейбиз, биз жүргүзөбүз. Анан ошол жерге мен өзүм тарткан эмелердин баардыгын монтип жазайм да. Муну жазап каналга киргизип, эмеге көргөзөбүз клиенттерге. Клиенттер муну көрөт, ушул жерден жазайм. Анан офисте дагы өзүбүздүн монтажный столубуз бар. Анан ал жактан дагы жазап, кээде убакыт болсо бияктан жазап дегендей. Бияка адамдарга учурдан пайдаланып реклама кылып кетсең болот турбайбы? Сен ушундай сага же компания менен иштешесиң, мындай адамдар кайрылса. Жок, мен мага жазгандар менен эле негизи. Ооба. Бул студиядан дагы тартабыз мынтип сүрөттөрдү. Сүрөттөрдү тартып, видеолорду тартып. Фотосессия кыласыңар, э? Мондай экскурсияларды тартабыз. Бул экскурсияларды ошол эмеге тартып бергенбиз. Кыргызстандын ичиндеги, э? Кыргызстандын ичинде, ооба. Экскурсия. Той тартып бересиңер? Тойду деле тартып берем. Өзгөчө миңди көргөндө жарылам да, миң жылкы досун. Фразалар бар го. Фразалары. Бая мондай жерлер. Мен сенин көздөрүңө өмүр бою сүйүүгө дайынмын. Антип сүйүү жөнүндө бир нерсе айтып берсем эле уяла берем менчи. Эмнеге? Мен сендей кызды өмүр бою сүйүүгө макулмун деген жерден. Билбейм, жашоомдо айтып көрбөзөм анан. Эмнеге могу сүйгөн адам бир кызды сүйүп калсаң, ошентип айтпайсың, сүйүүңдү арнабайсың. Жашоодо башкача болушу мүмкүн да. Мен айтып көрлекмин да. Антип такыр айтып көрдүм. Мен сендей сулуу кызды өмүр бою караганга даярмын. Могу байкуш сериалга чейин, анан кийин эмне айырма болду? Чейин кийин айырмасын деле билбейм. Көбүнчө мындай болот, азыр кыздар жазат. Көп жаза баштады мурунку. Кыздар жазат. Мен өзү СМС менен көп сүйлөшө албайм да. Мындай живой общенияны жакшы көрөм да. Эме кылып, эмне расписание түзүп туруп, каждый кыз менен сүйлөшүп жолугуп. Мындай болбой калат го. Жолукканга деле айтышат, бирок жолуга берем да негизичи. Анан ошо список түзүп алып, жумуш деген бар да.
жумушка сен менен жолукканга акча деп койду. Кой, андай болбойт. Эме болду, короче. Ошол кыздар көп жазып, анан мен дагы жооп берип, жазышып, сүйлөшүп атканда айтып калышат. Бая кинодогу бакыт менен жашоодогу 1000 жылкы кандай айырмасы бар дегенсичи. Мен өзүм карап көрүп эки эле айырма таптым да. Биринчи айырмасы бул кинодогу бакыттын жашоосу. Мен алдындай жашоо эмес да меники. Мен бай эмесмин дегендей да. Менин атамдын андай чоң бизнеси жок. Мен деле кыйратка машина айдабайм дегендейчи. Жашоодо жөнөкөй элесиң да. Кинодо баягы образ баягы атаң эметип аял кыз таап кел дегенде баягы эмеге общага барып жашап каласың го. Ошондогу Бегмайды алдап жүргөн образ ошо жашоодогу ошого жакыныраак да. Жок, мага жашоого могул жакыныраак да. Кыз издегенчи. Кыз деген момент. Ошондо вот Бегмайга сен айтып атпайсың мен эчтекем жок, мен айылдан келгем депчи. Ошону айтып атам да мен. Эми айылдан келгем, айыл десем балыкчы деле шаар да. Кудайга шүгүр, мен жаман эмес дебейм, жакшы ооручулук күндөр деле болгон башыбыздачы. Анан эми буюрса шүгүр эле. Эч өкүнүч жок, капачылык жок, кайгырым жок. Баары жакшы ойдогудай, ата-энем жакшы жүрөт, аман эсен. Кичинекей бир минус бар, үйлөнүш керек. А вот Байкуштагы башкы каарман сен сүйгөнүң болгон Бегмай, анын аты жашоодо ким? Айжан. Айжан, ошо Айжанга кандай мындай съемка учурунда жанагындай бир романтический моменттер тартып атканда бир сезимдер пайда болуп, андай эчтеке болгон жок. Менден 5 жаш күчүү Айжан. Анан 5 жаш күчүү болгондон кийин мен өзүмдүн карындаштарымдай эле көрдүм. Себеп дегенде менин бир тууган карындашым жок болсо дагы, мен тууган карындаштарым бар да. Тайкемдин кыздары, Байкемдин кыздары дегендейчи. Анан ошолордой көрө берем да. Эмнегедир ушундаймын да. Анан бирок мынтип көбүрөөк сүйлөшүп аракет кылсам мындай болушу мүмкүн. Кыйын учурлар силер көрүп аткан, силер жакшы көрүп аткан силердин эң мыкты актёрун карап. Миңжылкы Асылбеков деген менин досум бар. Байкушта аткарган башка ролдо Бакыт дегенчи. Ошонун аты Миңжылкы жашоодо. Анан кинодо тартылып атканда уже ага биз атын өзгөрттүк. 1000 дубль деп койдук да. Элдер 1, 2, 3, максимум 5-6 дубль аткарат да, эми любой киши аткарып коет да. 1000дики окшпойт да, 1000 дубль да. Ошол бир эмесин аткарыш үчүн эпизодунчу аныкын биз келип алабыз. Биздики эпизод эле да бат эле тартып кетириш керек. Убакыт саат менен чыгарат, барасың ошого. Барсаң 1000дики тартып аткан, азыр күтүп турчу, муну тартып алып ал дейт. 1000дики 1000 дубль менен 3 саат же 4 саат жөнү бирөөнүн убактысын алат да. Азыр жүрө бересиң ошол жердечи. Темселеп 4 саат жүрөсүң, андан кийин кыска эле эметип аткарып кетип каласың. Башка, например, башка мамлекетте, Россияда же Америкада ошондой кинодон парочка болуп, кинодо образдар парочка болуп, кийин сүйүшүп эле үйлөнүп кетишет. Эми антейин десең, Бегмайдын ошондой эле жигити бар болчу да, Айжандычы. Жок, баштан эле бир жол. Да, бир жол. Ал Айжандын ошо эмеден орусча чоңоюп калганы, жана орусча сүйлөгөнү съемка учурунда кыйынчылык жаратты. Мага жараткан деле жок. Мен себеп дегенде мындай. Университетте окуп жүргөндө эле мага орусча сүйлөсө мен кыргызча сүйлөй берчүмүн. Мугалим болуп туруп орусча келип сүйлөсө мен кыргызча жооп берчүмүн да. Ошондой болчумун. Группалаштарым деле көрүп калса айтат да. Анан атайын кылчымын да менчи. Эмнеге дегенде орусча сүйлөшө алам. Прямо деп сүйлөй албайм, бирок сүйлөшө алам да. Мындай өзүмдүн оюмду жеткире алам. Айтып бере алам бир нерсеничи. Бир суроону орусча берейин, орусча жооп бербейсиңби? Берип көр. В процессе съемок сериала «Байкуш» какие самые тяжелые моменты были? Вообще не было. Что? Миңжылкы досубуз дагы Миңжылкы жөнүндө да. Досубуз негизи аябай мындай патриот да. Патриот, анан балыкчыда өскөн, бул жакта да кыргыз мектепте. Негизи баарыбыз досторубуз кыргыз мектепте окуганбыз, анан орусчабыз кечирип кой да. Эми кечирип кой дегенде кандай?
чолок короздор бар го, араң жүргөн жашап атат, бирок чолоң дейт. Ошондой да орусчабыз бар, бирок чолок да. Анан кино аткарып атканда Элдос көбүнчө сценарийди орусча жазып коет, кээ бир моменттери. Анан Бакыттын образы да ушундай бай, городской жигит болгон үчүн кээ бир сөздөрдү атайын ушундай орусча жазылган да сценарий боюнчачы. Анан ошондой моменттерди айтыш керек болуп калат да. Анан айтканда жарылчу съемка жүрүндөчү. Чочо, силерге немеңер караганда мен атам вкусы зыңккен деп айтмак да. Келип алып ошону айта албайт да, ошондой биз баарыбыз отурабыз. Мен келип чочо дегенде эле. Чочо деп өтүп кетти. Чочо. Миңди өмүл. Эжилип калса 300 сагынчу. Сен күлбөйсүң, мен айта алчу дейсиз. Кайра кирип келип чочо дегенде эле кайра каканы. Күлбөй белечи. Давай. Карта толтур. Вот чочо. Ушул Эмеде Байкуш сериалында акча төлөп бериштиби? Чын айтыш керек. Чын айтыш керек. Төлөгөн жок. Төлөгөн жок. Бул Канча гонорар алдың? 3 күнгө 3 жолу обед. 3 жолу обед берип каласың. 3 күн обед. Мен бир чанкам бар болчу экен бирок. Бирине тартып калды да меники. Мунтиндерин алып коя. Алло. Ол деп алып коя. Ол мени алып салган. Башында сүйлөшүү ошондой болгон. Жок, башында мындай болгон. Элдос келип айтканда эми аягын бул өтө деле көп акча төлөнбөйт деген да. Анан эми эл акчасына деле алганга деле эметкен деле жокмун. Мен айттым, болсо болду, болбосо жок дедим да. Анан өзүң үчүн эле, өзүңө мен баягы кызык болду, анан бир аз тажрыйба керек дегендей болдум да. Вот Байкуш сериалындагы Бегмай сен менен тартылган. Ошол Фурум ЗТВ каналына интервью бергенде айтыптыр, ага суроо болушуптур, суроо бериптир да. Мен ошо 1000 жылкыдай жигитиң болсо кандай болмок эле деп ага мындай башкача терс жооп бериптир да. Жок, кандай 1000 жылкыдай жигит вообще болмок эмес менде депчи. Ошого кандай карайсың сен? Ошо кыздын жообу. Эми ал кыздын өзүнүн мээси бар да. Менин мисалы өзүмдүн мээм бар да. Ар бир адам өз-өзүнө жооп берет да. Баягы орусча айтканда каждый человек по-своему ненормальный дегендейчи. Эми ага мендей балдар жакпайт. Мен кээ бир мисалы кээ бир адамдар үчүн грамотный болушу мүмкүн, кээ бири үчүн неграмотный болушу мүмкүн да. Ошол эле суроо сага да. Бегмайдай кыз жашооңдо кызың болушу, девушкаң болушу мүмкүн беле? Мүмкүн эле болушу мүмкүн болчу. Чын себеп дегенде 5 кол тең эмес да. Бир жаманга бир жакшы болуп калышы мүмкүн да. Ошондо экөөңөрдүн кимиңер жакшы, кимиңер жаман болот? Мен жаман болуп калышы мүмкүн, ал жакшы болуп калышы мүмкүн да. Болушу мүмкүн да. Менде болгон андай кыздар деле. Мен жашоомдо болгон. Бегмайдан дагы анан ош бетер орусча сүйлөгөндөр болгон да. Бирок ошол эле учурда буга чейинки суроодо жүрөгүм бош деп смело айттың, э? Жүрөгүм бош, анткени мен кыз жигит эмесмин да. Мен жүрөгүм бош. Может жүрөк деле айнып кетиши мүмкүн, же аныкы айнып кетиши мүмкүн. Жүрөм? Жок, жүрөгүмдө кан айланат. Десең, а? Девушкаң барбы? Девушкам жок, апам айткан кыз таап коюңуз үйлөнөм деп. Апам кыз таап коюп берсе. Жок. Мякта кыздар көрүп аткан кыздар бар, Байкуштун көрмөндөрүн бар. Жүрөгүмдө бир кыз бар. Бирок ал кыздын жүрөгүндө мен жокмун да. Ушундай. Бирок азыр эмеден пайдаланып, учурдан пайдаланып ошол кызга. Чоң кыз мен сени жакшы көрөм. Көрүп аткан могу чоң кыз, азыр кыздан эмен карап турган чоң. Жакында баламыз тартылды. Ошо 1 жыл мурун тартылган съемка учуру менен азыркы 1 жылдан кийин кандай айырмалар болду? Куку. Кинода атың ким эле? Кинода атым. Кинода атың ким эле?
Iya. Нурсей, кинода аттың кім эле? Кім эле аттым? Кинода атың ким? Танчик. Bunun atı kim onun? Айба. Ayba. Айба, мен аттым. Каналға катталабыз, колокольчикти басабыз. Үйдө көтөргүлө. Сағынышып қалғанбыз, же көнішіп қалғанбыз білмеймін. Тарс-тарс болып кетті де, короче. Бат-бат. Бат-баттан эле. Давай, мынтип кой. Даже сценарий қағазға жазылмай жоқ. Келет, тух, айтат, бүтті, шух, кеттің да. Азыр мына көчөдө жүргөндө, магазинде, вообще маршруткада жүргөндө элдердин реакциясы кандай болуп атат? Менде бардыгы монтип кол менен көргөзүп, аябай таанып атат деп айтпайм, бирок бар да. Мисалы өткөндө Бишкек паркта съемка болуп атканда сүрөткө чогуу алчы дегендер болду да. Анан кичине кетиптир дедим. Анан маршруткага түшкөндө сурап калышат. Көчөлөрдөн мисалы таксиге түшсөңдөр сурайт. Сен жана байкуштап аласың депчи. О деп жооп берип, сүйлөшүп ошентип калабыз эми. Мындай бар. Бир 100 болбосо дагы бир жарымы бар да. Өзгөрүүсү эмне? Звоноктор көбөйүп калды, чалып куттуктагандары. Инстаграмда бир аз подписчик көбөйүп калды. 1000 кишиге. 1000 кишиге көтөрүлдү. 1000 эле киши, 1000 киши. Мурун 900 беле. Элдер таанып атат, сүрөткө чыгып атат, андай кичине да болсо бир жылдыз орусу менен ордум го. Жок, мен ооруган жокмун. Оорубайм дагы. Анан себеп дегенде мен жашоомдо болгон да. Жылдыз орусу менен ооругансың. Ооруган эмесмин, ооруган адам болгон да. Ооруган адам. Мен көргөм андай, кандай ооруйт экенин, эмне болот экенин көргөм да. Анан көргөндөн кийин, ошондон кийин баягы эске катуу эле калып калган да ал нерсе. Ооруган жок, бирок эми по жизни өзү мындай достор менен атак мындай өзгөрүү болгон жок. Ата достор менен биздин арабызда жизнякта эле жүрөт да. Неге деген ал биздин КВНде да капитан болуп калды, жашоодо мындай лидер болгон качестволор көп, лидер болуп жүргөнчү. Атак ошондой эле дагы ошол эле 1000 жылкы, бирок бизге жизнякта эле сиздер татаскан чарчылат кээдечи. Сүннөткө канча жашында тургансың? Сүннөткө 3 жашымда. 3 жашында. Балчыдан. Балчыдан. Ошондо эсимде калган. Мен байкем экөөбүз отурганбыз да. Байкем менен бир тоолу улуу болчу. Анан тоолу улуу, анан экөөбүз бир. Мен 3 болсом, ал 7 болуп калышы мүмкүн. Мен 9 жашында тургам. Экөөбүз бир отуруп, жер титиреген болчу. Биз мындай жерде отурушкан үчүнбү? Жок, отурушкан үчүн эмес. Отургандан кийин бизди жаткызып коет го. Отургандан кийин жаткызып коет го. Ошондо титиреген. Ошондо титиреген эсимде калган да. Мен эч жака кыймылдабай жатып калгам. Эсиң катуураак титиресең? Жок, баары эле катуу титирейм. Мен түшүнгөн эмесмин да эмне болуп атканын. 3 жашта. Мен болуп атышат. Кыйкырып эле ордуган жылба деп атса, анан түшүнбөйсүң да. Эмне болуп атат? Ошентип эмеге отурушканда, сүннөткө отурганда ушундай болот окшойт да. Жок, антип ойлогон жокмун. Кийин жер титиреди, митти десе, дедим да. Ушул жашка чейин канча кыз менен сүйлөшкөнсүң? Бул жашка чейин жакшы эле. Таксанын айтпай коюучу эми, бирок жакшы эле да. Мен вот жакшы, сен үчүн жакшы эле деген 20дан арыбы же 15тен бериби? 15тен бери. 15тен бери. 10дон арыбы же 15тен бериби? Жакшы. Жакшы эле. 10дон ары. Бирок 10дон ары эмес да. Мен сүйлөшкөн кыздар менен сүйлөшкөндөн кийин сөзсүз түрдө турмушка чыкчу да. Сен сүйлөшкөн кыздар, мен сүйлөшкөн кыздар менден кийин же мен менен сүйлөшүп атып турмушка чыгып кетти да. Мен ушундай бир Лариса Гузеева деген досторум арасында ысымым бар да. Күйөөгө тие албай жаткан кыздар эгерде сен менен сүйлөшүп, сен багын ачып берет экенсиң да. Мен багын ачып берем. Ошондой болду эле, андан кийин сүйлөшкөндөн деле коркуп сүйлөшкүм деле келбей калган да. Байкуш чыкканга чейин жазган кыздар башка. Башкача болчу да. Мисалы
мени билип таанып жазгандар да. Байкуш чыккандан кийин байкуштай көрүп атат деп ойлойм да. Мен баягы аяктагы бакытты көрүп атат. Ошондой бул элестетип атат деген ой болуп атат да. Мен тилекке каршы кичине бакыттыкындай эмес да. Жашоо шартым андай эмес, мисалы. Анан берки мүнөзүм бир аз окшошу мүмкүн. Мүнөздөр бар. Жок деп бар ошоктагы мүнөздөр, бирок ошол эмес эле. Минус ошо аяк. Мен сүйлөшкөн азыр жазып аткан кыздар ошол ой менен жазып атса, мен кантип анан ошондой бакыт боло алам, боло албайм да. Туура. Мен чыныгы 1000 жылкы жашоодо кандай адам көрсө, мисалы, ошол адамды жакшы көрө турган адам керек да магачы. Урматтуу кыргыз элим, урматтуу кыздар, ар бир колдоп аткан инсандарга терең ыраазычылык билдиребиз. Лидер дегенибиз үчүн анан комментарийге жазат да. 1000 жылкы мындай экен анан. Ошо ти дос айтпадыбы деп комментарийге. Тамаша. Тамаша. Фрунзе ТВ жана ошондой эле Артист KG каналдарына катталып коюңуздар. Көрүңүздөр. Сага да ийгилик 1000 жылкы. Чоң рахмат. Убактыңды бөлүп, силерге чоң рахмат. киргизип, баарын көрсөтүп, байкуштагы бакыттын чыныгы жашоосун ачып бергениң үчүн. Чоң рахмат. Бекболотду көрүп туралы, Бекболоттон жакшы чыгат, бир 9 жашта алам. Ошону сен да алып келип, жаныңа алып отуруп, мындай сүйлөп антынтип койсоң кайф болот десең. Мен дагы, мен да таанып башташам. Анын жанында жологон баары кайф болот. Гүлбе билетчи. Давай. Карта толпат. Вот чё? Ушул. Ине.